УКМК Момбековду качан камайсыңар? Момбеков деген бул депутаттын эки жүзү бар деп дайыма жазып келем. Анын өзү деле айтып мойнуна алган. Атамбаев менен Жээнбековдун кимиси тарабына өтүшүндө билбей, арыкты аттаган бойдон талтайып турамын деп. Бул адам дайыма Атамбаевду колдоп, артына пакта коюп келген. Эл ичинде Момбеков Атамбаевдин арты менен баяган деген сөз жүрүп келет. 2019 жылы 8 августта Атамбаевду колго түшүрүп келгендеги бул депутаттын жер чапчып салган кыйкырыгын уккан адам ошол имиштин чындыгына толук ишенип деле калат. Атамбаев камалгандагы жана Атамбаевдин кол тийбестигин алып салышкандыгы Момбековдун акыбалын сөз менен жазып болбойт. Былтыр 5 октябрда бул депутаттын өчүп турган жылдызы жарк этип жана түшкөн. Себеби кожоюну эркиндикке качып чыгып, бирок мунун бактылуу күнү болгону 5 эле күнгө созулду. Атамбаев кайра түрмөгө кирип, ага чейин бул бузуклар Бабанов, Момбеков болушуп жаңы бийликти кулатабыз дешип, жашыруун арам иштерди уюштургандарын да билебиз. Момбеков түштүк элин бөлүп, кемсинтип сүйлөп жаткан аудио сүйлөшүүсүн төмөндөгү ссылкадан уксаңар болот. Эмне үчүн Момбековго, Бабановго кылмыш иши козголбойт? Мен таптакыр түшүнбөйм. Эмне булар хандын кыздарыбы же айдын артын көрүшкөнбү? Төмөндөгү бийликти басып алуу максатында Момбековдун оозунан чыгып жаткан сасык сөздөрү эч кимге таасир этпейби? Же Момбековдо оозуна келгенде оттой берсе болот деген кол тийбестик барбы? УКМК Момбековду бир балбалактатып текшерип, жинин күүп койсо жаман болбойт эле, айтмакчы. Ошол былтыркы тополоңдо Момбеков төшү түкүү азаматтардын колуна түшүп калганда балбалактап ыйлап жибергенин көрүп, эсим ооп, сүйлөгөндө эч кимге сөзгө конок бербеген баатыр элең, на самом деле чыныгы жүзүң ушул турбайбы деп ойлоп 4 куплет ыр чыгара койдум эле. Калкың үчүн ыйласаң куп жарашмак, кумтөр үчүн чырдасаң жуп жарашмак. Кылмышкердин куйругун кармап алып, кайран гана сагызган болдуң акмак. Шамырза Бөркулов өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү калтырган. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бешеналиевдин калпы Жапаров Путинге уу коргошун жөнүндө айткан эмес. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиевдин Сочидеги жолугушуу учурунда мамлекет башчысы орусиялык кесиптеши Владимир Путинге коронавирусту аконит менен дарылоо жөнүндө айтты деген билдирүү жасаган. Ал эми Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул маалыматты четке какты. Эрбол Султанбаевдин айтымында бул тема расмий сүйлөшүүлөрдүн алкагында талкууланган жок. Эске салып кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров COVID-19 оорусун үйдөн жасалган дары-дармектер менен дарылоону сунуш кылган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев бейтаптарды экинчи толкун учурунда ысык тамыры менен дарылап келишкенин мойнуна алышкан. Булак Назар Ньюс. Чечендер мен кыргыздар бир тууган эл. Чечен президенти Рамзан Кадыров. Акипресс Чеченстан президенти Рамзан Кадыров Грозный шаарында Кыргызстан президентинин кеңешчиси Руслан Кыдырмышев менен жолукту. Бул тууралуу 26 майда Чечен маалымат каражаттары жазып чыкты. Кадыров Кыдырмышевди мамлекет башчысынын кеңешчиси болуп дайындалышы менен куттуктады. Расмий эмес шартта биз адаттагыдай эле өлкөлөрүбүздүн ийгиликтери жөнүндө сүйлөшүп, дүйнөдөгү акыркы окуялар боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүп, ар кандай турмуштук темалар жөнүндө сүйлөштүк. Мунун өзүнчө өзгөчөлүгү бар деп жазган гезит Чеченстан башчысына шилтеме берген. Кадыров ошондой эле республикалардын окшош жактары бар деп белгиледи. Анын ою боюнча алар спорт, кайрымдуулук жана башкалар. Натыйжада өтө мазмундуу жана жакшы сүйлөшүү болду. Кыргыздар жана чечендер бир тууган эл. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда оор сталиндик репрессия мезгилинен бери жашап келген мекендештерибиздин ири диаспорасы жашайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан экономикасы жана социалдык чөйрөсү тездик менен өнүгүп жаткандыгы мени кубандырат, деди Кадыров. Мындан тышкары жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргенде, Кыдырмышев президентке кыргыз кол өнөрчүлөр жасаган ооздук, ээр жана үзөңгү сыяктуу ат жабдыктарын толук топтомун белек кылган. Мен бир тууганыма чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирдим. Ошондой эле Кыргызстандын урматтуу президенти Садыр Жапаровго чын жүрөктөн салам сөздөрүн жана ыраазычылык билдирүүнү өтүндүм деп сөзүн жыйынтыктады Рамзан Кадыров. Руслан Кыдырмышев бүткүл дүйнөлүк улуттук күрөш кулатуу Эртаймаш Федерациясынын президенти. Маалымат булагы Баракелде. Апасы Россияга кеткен 7-3 жашар бала ур токмоктон чарчап калды. Иликтөө учурунда шектүүгө кудачасы 3 жашар баласын таштап Россияга кеткени белгилүү болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы наристе башынан жаракат алганы аныкталган. Ысык көл облусунун 7 районунда 3 жашар бала ур токмоктон чарчап калды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык күнү аймактык ооруканага 38 жаштагы МД аттуу жаран жана 33 жаштагы Г аттуу жаран денесинде көк ала дактар бар.
үчүн жоготкон 3 жашар баланы алып келген тууралуу милицияга билдирүү түшкөн. Денесинен жаракат алган бала жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, көп узабай наристе эсине келбей чарчап калган. Бул факт боюнча Жоруктар кодексинин 65-беренеси уруп сабоо менен сотко чейинки өндүрүш иши башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Күбөлөрдү сурамжылоодо баланы ооруканага алып келген 33 жаштагы М аттуу жаран жана аялга кудачасы 3 жашар баласын таштап, өзү Россияга иштеген кеткени белгилүү болгон. Баланы карап жүргөн аялдын айтымында 15 май күнү болжол менен саат 12:00 чамасында наристенин талмасы кармап, тепкичтен кулап түшкөн. Ал эми денесиндеги көгала дактар бир нече жолу чымчып койгондуктан пайда болду деп көрсөтмө берген деп айтылат маалыматта. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча бала башынан туюк жаракат алган. Сотко чейинки өндүрүш иши жазуу кодексинин 138-беренесине ден соолукка оор зыян келтирүүдөн улам этиятсыздыктан киши өлтүрүү өзгөртүлгөн. Факт боюнча шектик катары 33 жаштагы МГ аттуу жаран соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Чек арада өрттөнгөн күйүүчү май коюучу жай Ташиевке таандык эмес. Социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чек ара жаңжалы учурунда күйүп кеткен май коюучу жайлардын бири Камчыбек Ташиевке таандык болгон деп жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Комментарийде материалдарда көрсөтүлгөн Томас жана Ко компаниясы Камчыбек Ташиевке 2016-жылга чейин гана таандык болгону айтылат. Бул билдирүүлөр чагымчыл адамдар тарабынан атайлап жайылтылып, атайын кызматтын жана УКМК жетекчилигин ишмердүүлүгүн жаманатты кылуу максатында. Кыргыз Республикасынын жарандарына туура эмес маалымат таратып жатышат. УКМК билип туруп жалган маалымат таратуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет деп берилет маалыматта. Булак Медиа Центр. Кытай армиясынан Кыргызстан техникалык жардам алды. Кытай улуттук куткаруучу армиясы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө техникалык колдоо көрсөттү. Бүгүн 26 майда Кытайдан келген аскер техникасын тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу Коргоо министрлиги маалымдады. Аземге Коргоо министри Талайбек Өмүралиев, Кытайдын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен катышты. Жардамдын алкагында Кыргыз армиясына аскер машиналары, инженердик чалгындоочу жана байланыш аппараттары келди. Бул техникалык колдоо эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимдин алкагында ишке ашты. Булак Заттык. Балыкчы мэриясы шаарга кореялык инвесторлор автозавод курарын айтты. Балыкчы мэриясынын берген маалыматына караганда, инвесторлор шаарга кече 25 майда келишти. Алар электромобиль заводун курууну көздөп жатышат. Балыкчы шаарында электромобиль заводу курулат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда, кече 25 майда Балыкчы шаарына Түштүк Корея мамлекетинин электромобиль заводун куруу боюнча инвесторлор келишти. Алар менен шаар мэринин милдетин аткаруучу Азамат Арнабек жолукту. Жетекчи Кореядагы электр автомобиль куруу компаниясынын финансы бөлүмүнүн аткаруучу директору Ким Джи Цук, аткаруучу директорлору Ли Кен Дже, Пар Кен Хе жана башка директорлору Ан Юн Жун менен сүйлөшүү учурунда Балыкчы 9 жолдун тому болгондуктан соода, экономикалык, темир жол жана автотранспорт байланыштарынын түйүнүн экенин баса белгиледи деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Мындан тышкары инвесторлор электромобилдерди 10 жылдык кепилдик менен чыгарары айтылды. Чет элдиктер жергиликтүү жашоочуларды заводду курууга, кийин автомобиль чыгарууга иштерине катыштыруу үчүн атайын даярдыктан өткөрөт. Завод 3 этап менен иш алып барат. Биринчи этапта 65 000, экинчи этапта 300 000ден ашуун жеңил автоунаа жана минивэн классындагы машиналарды өндүрөт дешти шаар жетекчилигинен. Алгач автотетиктер чет өлкөлөрдөн алынып, кийин Балыкчыда чогултуулары кошумчаланды. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду Ташиевди жакшы көргөнүңдө, жаман көргөнүңдө колдоптур. Өлкөнүн башына 30 жылда топтолгон опурталдуу маселелердин чоң сыноолору келди. Россия Түркия менен бычактын мизинде сүйлөшүү менен тең салмактуу мамилени түзүп кетүү, дүйнөлүк алтын мафиясы менен болгон соттошуу, кошуналар менен чек ара маселесин такташуу, өлкөдөгү чала өлгөн жыландай болгон коррупционерлердин ичтен кыжырдануусу президентте 7 баштуу ажыдардай ороп турат. Карапайым эл кайраттуу болуп, ар кандай чагымдарга ишенбей, бир жакадан баш чыгаралы. Бир эле кумтөр маселеси тереңдеп кетсе, эгемендиктен берки миңдей элитанын бети ачылганы турат. Ушундай учурда бүгүнкү бийликке карапайым калкан болушу керек. Калкан болбой арабыздан ырк кетсе, Кыргызстанды ыдыратып жиберейин деген күчтөр толтура. Маалымат Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин.
Камчыбек Ташиев кайсы ажыдардын куйругун басты. Ушул жылдын 13 майында Кыргызстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан биздин өлкө аркылуу өткөрүлүп бараткан 440 килограмм өтө күчтүү наркотикалык зат колго түшүрүлдү. Акчалай баасы көмүскө базарда 20 миллион доллардан ашык сумманы түзгөн мындай чоң наркотикалык жүк мурун кийин Кыргызстан тарыхында кармалбаптыр. Бул ийгиликтүү ишке ашырылган атайын операция үчүн УКМКнын жалпы жамаатына жана комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мырзага ыраазычылык айтсак болот. Бул биринчи. Экинчиси, ушул окуядан кийин мындай бир ойлор келет. 440 килограмм баңгизат, миллиондогон долларлык арам товар. Ушунча чоң көлөмдүү жүктүн ээси ким? Баңгизат жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн Кыргызстан аркылуу Европага өтүп кетмей экен. Жакынкы чыгышта кайсыл өлкө? Бахрейнби, Египетпи, Турциябы, Араб өлкөлөрү кайсыл өлкөдөн келген? Ал жактан Кыргызстан аркылуу айланып келип, анан Европага өтүп кетүү канчалык логикага туура келет? УКМК 440 килограмм быйыл кармалдыбы? Эгер мындай жүк быйыл кармалган болсо, демек буга чейин да Кыргызстандан өтүп турганда туурабы? Эми мен жеке оюмда мындай. Биринчиден, бул жүк жакынкы чыгыштан эмес, илгертен эле өтөт жүргөн биздин өлкөнүн түштүгү менен чектешкен кошуна өлкөдөн өткөн болушу керек. Болгондо да Ош областынын аймагынан кармалып жатпайбы? Афганистандан чыккан жүк, диктаторлук режим орногон бизге кошуна өлкө аркылуу өтүп, анан Казакстан, Россия тарапка өтүп кетип, Европага жетет деген маалыматты баарыбыз эле угуп жүрбөйбүзбү? Ал эми мындай көлөмдүү жүктү оңой кишилер ташыбайт. Демек, бул жерде өтө жогорку деңгээлдеги кошуналардын бийлик өкүлдөрүнүн катыштыгы бар болушу да мүмкүн. Кыргызстан УКМКсы так мына ошол кошуна өлкөнүн көзүрлөрүнүн тамагын тыйды. 20 миллион доллар деген оңойбу? Демек, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев өтө чоң бир ажыдаарга согуш жарыялады. Эми мен муну өткөндөгү Баткен окуясына жана бүгүнкү Кыргызстандын белгисиз мөөнөткө чейин Тажикстан менен чек арасын жапканына байланыштыргым келбей жатат. Бирок болбой жатат да Кашаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. 300дөй тажик жараны Манас эл аралык аэропортунан өтө албай калды. Кыргызстан чек арасы Тажикстан жарандары үчүн жабылып, 300гө чукул тажикстандык Бишкектин эл аралык аэропортунда калып калды. Тажикстан Somon Air авиакомпаниясынын каттамы менен 25 майга караган түнү Душанбеден Бишкекке келген 200гө чукул жүргүнчү Кыргызстанга киргизилген жок. Ошол эле маалда Орусиянын ар кайсы шаарларынан келген же Орусияга учууга тийиш болгон 100гө чукул жүргүнчү Манас эл аралык аэропортунун транзиттик аймагында калды. ОЗОД радиосунун менен сүйлөшкөн айрым жүргүнчүлөр Кыргызстан чек арасы Тажикстан жарандары үчүн жабылганын эч ким алдын ала эскертпегенин айтышты. Тажикстандагы Бишкектеги консулу Абубакыр Шодиев маселени кыргыз бийлиги менен сүйлөшүү аркылуу чечүүгө тырышып жатканын, бирок ага Somon Air учагы Тажикстанга кайтышы керектиги айтылганын билдирди. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстан жарандарынын Кыргызстан аймагына кирүүсүнө, болушуна, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагына транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Бүгүнкү күндө биз үчүн чек ара маселеси эң маанилүү маселелердин бири. Бул маселени чечүү үчүн бардык күч аракеттер жумшалууда. Биз аны сөзсүз түрдө чечебиз. Көйгөйлүү маселелер чечилгенге чейин Тажикстан Республикасы менен мамлекеттик чек ара аркылуу кыймылга убактылуу чектөөлөр киргизилген. Чек ара маселесин чечүү үчүн күч аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам деген министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Facebook баракчасында. Жабылган чек арадан дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эки өлкөнүн расмий органдарынан уруксат алган адамдар, эки өлкөнүн мекенине кайтып бараткан жарандары гана тоскоолдуксуз өтө алат. Баткен облусундагы 4 чек ара бекети, Чоң Алай районундагы 1 чек ара бекети жабылган. Эске сала кетсек, 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180ден ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Булак Назаров.